Капыр Мадаменов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу Жети Тубандагы менин кесиптештерим жана сүйүктүү окуучуларым. Силер менен мен Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин айым жана энелер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү темабыз суроо берүү маданияты 4-чү сабак. Балдар, бүгүн силер суроо берүү маданияты тууралуу кененирээк маалымат аласыңар. Билбегенин сурап билген аалым, уялып сурабаган өзүнө заалым. Сурап билим алат, окубаган артта калат демекчи, анда эмесе суроо берүүнүн мааниси жөнүндө кененирээк түшүнүк алабыз. Балдар, суроодон ойлоо башталат, суроодон билим калыптанат, суроодон акылыңар өсөт, суроодон терең түшүнүк аласыңар, суроодон изилдөө болот, суроодон себеп, натыйжа табылат жана суроодон акыл-ой, сезимиңер машыгып өсөт. Суроо берүү маданияты. Демек балдар, суроону өзүңө, мугалимге, китепке, досторуңарга, ата-энеңерге берип, жооп издөө, суроо берип, жооп алууга үйрөнүү керек. Мазмундуу суроо берип үйрөнгүлө. Суроо жоопторду жазып жүрсөңөр дагы жакшы болот. Ошондой эле балдар, кээ бир учурларда түшүнбөгөнүңөрдү сабакта же болбосо сабактан кийин дагы сурап алгыла. Сүрөт, схема, таблица, диаграмма жана башкаларды карап өз алдыңарча суроо түзө билгиле. Телевизорду көрүп өзүңө өзүң суроо бер. Ошондой эле китепти окуганда сүйлөм, абзаска дагы суроо берип үйрөнгүлө. Кээ бир учурда балдар, өзүңөргө жаккан, кызыккан инсандарга суроо берүү аркылуу ал инсан тууралуу дагы кененирээк маалымат билип алсаңар болот. Айлана чөйрөнү күзөтүп дагы суроо бергиле. Турмушту ойлоп суроо берүүнү үйрөнгүлө. Кээ бир учурда кыйынчылык, кемчилик, ийгиликке жана башкаларга суроо коюп, ойлонуп, өз алдыңарча жооп издеп таап үйрөнгүлө. Ошондой эле болжолдуу суроолор алар кайсылар? Ким, эмне, мазмуну, мааниси, кайда, кантип, келип чыгышы, себеби, мазмуну, эмне берди, эмне болот деген суроолор аркылуу өзүңөр кызыккан тема тууралуу билип алсаңар болот. Мисалы, балдар, биз азыр кыргыз адабияты сабагынын каада салт ырларында жүрөбүз. Каада салт ырларына кайсылар кирет? Кимдер айтышат? Бешик ырлары керекпи? Арман ырларында кандай сезимдер берилет? Ак ийнегирин кимдер ырдашкан? Мына ушул суроолорду берип, биз кайра ушул суроолорго жооп издөө аркылуу эле каада салт ырлары тууралуу дагы кененирээк билип алсак болот. Дагы бир мисал балдар. Барпалыкулов деген ким болгон? Балалык чагы кандай шартта өткөн? Ал кайсы чыгармасында баяндалган? Кандай насыят ырлары бар? Эмнеге ал көп кыйынчылыктарга дуушар болгон? Мына ушул суроолорго балдар, биз жооп издөө аркылуу дагы Барпалыкуловду кененирээк таанып билип алсак болот. Демек балдар, суроолор бул түшүнүү, билүү, үйрөнүүнүн ачкычы. Суроо берүү аркылуу биз көп маалыматты алсак болот. Демек балдар, ушуну менен биз биринчи бөлүмдү аяктайбыз. Акыл эмгегинин маданиятынын биринчи бөлүмү аягына келип чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче сак саламатта калгыла.